туура айтылды бул жерде. Бүгүнкү күнү биз интернет доорунда жашап жатабыз. Санарип тештирүү интернетте эле бүгүнкү күнү мындай коомдук пикирди түзгөнгө өтө күчтүү инструмент болуп калды. Мүмкүн агитацияны ушул жакка буруп, борбор шайлоо комиссиясы ушул мамлекет тарабынан баягы платформа болуп берип, ушу кандидаттар чыгып катышканга керек болсо аларда обязательно надо вот этих кандидатов, чтобы они участвовали на этих мероприятиях, потому что есть факты, когда они просто игнорируют мамлекетке каршы чыккандыкта талапкерлердин. Ошол нерселерди дагы контролдош керек. Анан үчүнчү нерсе, могу жерде милициянын адамдары отурат, милициядан келген. Булардын дагы ишине көптөгөн наразычылык бар бүгүнкү күнү. Талапкерлер тарабынан, башка саясатта катышкан адамдардан, анткени шайлоо убактысында булар дагы өзүнүн ишин так аткарбай, ошол себептен дагы бир кандайдыр ызычуулар болуп кетип атат. Потому что бывают спорные, конфликтные моменты. И в эти моменты милиция почему-то бездействует. Же бир сөздөр чыгып кетет, ал жерде тигин таанышы, бунун досу, тигин тууганы деп. Буга дагы бир кандайдыр мыйзамда ушул милициянын, күч органдарынын ордун көбүрөөк кылып, алар дагы контролдогонго, көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп бергенге бул мыйзамда ушундай нерселер болуш керек деп эсептейбиз. Биз түшүнүп атабыз, бул өтө мындай татаал мыйзам болуп атат, өтө мындай кылдаттык мамиле менен буга караш керекпиз. Эртең болсо шайлоо убактысында ушул аска зоону, ушул ашууну түз өтсөк, эртең Кыргызстандын келечеги жакшы болот. Ошого силерди сунуштайм, жоопкерчиликтүү мамиле кылганыңарды. Рахмат.